сантиметр 12 сантиметр жана негизиндеги бурчу 45 градуска барабар болгон тең капталдуу трапециянын антын тапкыла дептир. Так, демек бизге эмне бериптир? Эки негизи берилиптир. Анан ошол негизиндеги бурчу 45 барабар болгон тең капталдуу трапеция бериптир. Так, биринчи трапециянын аянтын кантип табабыз? С эмнеге барабар? Орто сызыгынын бийиктигине көбөйтөбүз. Ооба, эң туура. Орто сызыгын бийиктигине көбөйтөбүз. Орто сызык дегенибиз бул эмне эле? А плюс Б бөлүнгөн 2 болчу. Негиздеринин арифметикалык орточосу болчу. Аны учка көбөйтөбүз. Так, бизге негиздери берилген H белгиси болуп да, биз H'ты табышыбыз керек. Так, трапециянын мына жерге биринчи сызып алайын, кичинерээк кылып эле. Так, мындай трапеция берилиптир. Так, негизи канча экен? Негизи 8, бул негизи 12 экен. Жана мына жердеги бурчу 45 градус экен. Биз H'ты табышыбыз керек. Ошон үчүн H түшүрөлү, то есть бийиктикти түшүрөлү. Бийиктик бизде 90 градус менен түшөт. Мынакей, эки тарабынан эки бийиктик түшүрдүк. Эми силерге суроо. Мына кесиндин узундугу канча? Мына жердин узундугу канча? 8 Канча? сантиметр. 8 сантиметр болот. Ооба, 8 болот, катуураак айта беребиз. Так, 8 экен. Анда мунун узундугу канча болот? Мына кесиндин узундугу. То есть мына үч бурчтуктун катети канчага 2 барат? сантиметр. 2 сантиметр болот экен. 2 сантиметр. Ооба, 2 сантиметр болот, Ошондо мунун жалпы кошконубузда 12 чыгыш керек, Мына эки үч бурчтук бири бирине барабар. Аянты дагы, бурчтары дагы, жактары дагы баардыгы. Так, мына бурчубуз канчага барабар? Мен кызыл менен белгилеген бурч. 45 градус болот, ооба. Так, эми бул жерде 45, 90 деген үч бурчтук пайда болду да. Кандай эреже бар эле? Эгер 45тин каршысы 2 болсо, анда муну 45тин каршысы канча болот? 2 сантиметр болот. Ооба, бул дагы 2 сантиметр болот, 45тин каршысы 2 болсо, бул 45тин каршысы дагы 2 болот. Демек бизде H 2ге барабар экен да. Эгер H 2ге барабар болсо, так, негиздери бизде өзү берилген, А менен Б. Так, H'ты таптык. Эми ушул формуладагы А Б'лардын ордуна эле коюп коебуз да. Так, 8 кошулган 12 бөлүнгөн 2 көбөйтүү канча? 2 экен, H бизде 2 да. Мына 2 менен мына 2ни кыскартып салсам болобу? Ооба. Анда 8ге 12ни кошсок 20 болот, Бирдиктери сантиметр менен берилген болчу, демек бөлсөк сантиметр квадрат болот. Демек жооп вс экен, 20 сантиметр квадрат. Так, түшүнүп алдыкпы? Ооба, түшүндүк. Ооба. Так, анда